келген койбу эмне күм жардамдарам балдарды только сүрөткө түшүрүп коет, кайра шыпырып алып коет. Чал кампирлерге эч кандай күм жардам келгенде жетпейт олорго. Суу жерний машинада бир күн алып кетет, бир күн өзүнүн машинасында, бир күн күйөөсү келип жүктөп алып чыгып кетет түнү иштен кийин. Ошол учурда ошол мисалы этти алып бардым мына деп айтса, ошол факты менен на месте кармаса болот, туурабы? Булар ошону айтпай укрывать этип жүрүшкөн. Куруу дооматта менин келгеним 6 ай болду. Бир жумадай отурушат экен, текшеришет алар. Ийнесинен жибине чейин текшеришет да. Баягы финансовый вопросторду келген гум жардам боюнча азыр бүт өздөрү териштирүү жүргүзүп атат. Ош шаарындагы жалгыз боорукердик үй интернатында 2 жылдан бери кароолчу болуп эмгектенип келе жаткан Даниэль Жопоев жетекчиси Айгүл Калматованын мыйзамсыз аракеттерин айтып чыкты. Мекеменин кароолу жаңы башчысы кайрымдуулукка келген этти туугандарына ташып кеткенин, жардам балдар менен карыяларга жетпей жатат дейт. Даниэль Жопоев үй интернатындагы күзөт жумушунан 1 жума мурун мыйзамсыз алынганын кошумчалады. Үйден ушу күм жардамдарды полный ташып кетишет, өзүнүн адамдарын, поварды ham өзүнүн адамдарын алып келген. Түнү келип күйөөсү атын бар нампандарды жүктөп кетем деп, мына жерден именно мен өзүм жүктөп бергем. Мына камера бар, мына карасаңар. Камера ушул жерден. Кече ушу камераны ham полный тазалатып ташады. Чал кампирлерге эч кандай күм жардам келгенде жетпейт олорго. Суу жерний машинада бир күн алып кетет, бир күн өзүнүн машинасында, бир күн күйөөсү келип жүктөп алып чыгып кетет түнү иштен кийин кечке маал. Эми директор экенде аш десе ачасын, жап десе жабасын биз. Ошону айтканын кылабыз да биз. Өзүбүз мындай кыла албаса камера турса бу жерде полный карап баяндагы. Үй интернатында айдоочу болуп иштеген Аббоз Абдрахманов Курбан айтта карыяларга келген этти Айгүл Калматованын апасынын жана мэрияда иштеген Гүлбарчын аттуу аялдын үйүнө жеткирип бергенин билдирди. Буга чейин кайрымдуулукка келген жардамдар мекемедеги жашагандарга таркатылып, соопчулуктан кымыргандар болбойт эле дейт. Биринчи болуп Айгүл Калматованын апасынын үйүнө апарганбыз келе городокко. Экинчи болуп троллейбус конечкасына үйгөзсөк немеге Гүлбарчын эженин үйүнө апарганбыз, мэрияда иштеген куратор. Мэрияда иштеген. Одан кийин ошо отдел кадрдын апасынын директор сиңдиси болот, апасынын үйүнө апарганбыз. Мен мынакта турганмын, олар жүктөп беришкен. Анан кийин биз отдел кадр менен барганыбыздан кийин куратордун үйүнө, Гүлбарчын эженин үйүнө мен көтөрүп чыгып бергенмин, домдо жашайт. Сиңдисинин үйүнө дагы мен көтөрүп чыгып бергенмин, о ям домдо жашайт. Ол коробкада болгон үчүн, оор болгон үчүн мен көтөрүп алып чыгып бериң деп суранган. Отдел кадр ошондо мен алып чыгып бергем. Ошол жерден жүктөлгөн. Мына аркасында столовый неме бар. Бирок мурункудай эмес да мына. Бирок чыгып кетип атканын мыналар билет. Кирип келгенден билбейбиз, чыккандан билбейбиз. Баарын шыпыр неме отун эмес, дивандарды мында будулган дивандарды алып кетти. Эшиктер бар эле, аларды алып кетти. Али управляющий жаңыдан бир управляющий болуптур. Билбейм аны. Мурункудай али запас жок да. Запасыбыз бар эле. Не келсе көтөрүп, чалдардын, балдардын алдына бөлүп алып берет. Андай жок азыр. Ал эми мекеменин жетекчиси Айгүл Калматова айтылгандардын баарын куруу доомат экенин билдирди. Күзөтчү Даниэль Жопоев балдарга кылган орой мамилесинен жана милдетин так аткарбагандыктан мыйзам чегинде жумушунан алынганын айтты. Күзөтчүлөр иштен кеткендиктен ушундай кадамдарга барып жатканын кошумчалады. Көзөмөл органынын жыйынтыгын күтүп туруу зарылдыгын белгиледи. Куруу дооматта менин келгеним 6 ай болду. Анын бир айында мен без содержания алып, мен Ошто болбодум, Кыргызстанда болбодум. Мындай баягы куруу доомат жалган жала менен деле менин укугумду тепселеп атышат. Азыр чындыгында мына жылдын жыйынтыгы болуп, мен азыр штаттык бирдиктерди бекитишим керек эле, бюджетти бекитишим керек эле. Мен мына бүтпөй калган курулуштарды туратындачы. Ошолорду мен титулдук баракчаларга киргизишим керек эле. Мен азыр ошол боюнча иш кыла албай атам. Себеби ушул мен келгенде ушул мына берле то СМГга жазышат, то прокуратурага жазышат, то мынтип телевидениялар келет, мынтип эмне кылыпчы. Бирок мен мына телевидениядан качпайм менчи. Себеби мен өзүмдүн ак экениме ишенем да. Мен негизүү деп эсептебейм, себеби бул эжекенин иштеген ишин баалап атам. Мен эле мурда мугалим болуп иштеп, пенсияга чыгып, азыр убактылуу жерде иштеп жатамын. Анан бирок Даниярдын бул бардыгына эле ушундай сүйлөйт да, туура эмес сүйлөйт, чогулушта деле баякындай кылып сүйлөп отурат. Мен ол сөздөрдү мен айта албайм, туура эмес сөздөр сүйлөйт да.
уяк сөздөрдү деле сүйлөбөйт. Боорукердик үйүндөгү бул окуяларды учурда прокуратура териштире баштаган. Шаардын вице-мэри үй интернатынын жетекчисине коргоо органдарынын жыйынтыгына жараша чечим кабыл алынат дейт. Ал эми карыялардын ырыскысынан урдалган учурлар тастыкталса, жазасыз калбай турганын ишендирди. Катташ керек, каттап укук коргоо органдары азыр карап аткандан кийин ал кандай болгон, башка болгондорун булар өздөрү далилдери болсо булар да суракка чакырылып берсе керек, берип алар тастыктаса, мен булар да мага эч ким эмес, ал директор да мага эч ким эмес, мисалы мага адилеттүүлүк менен карап мен чечим чыгара бересем, анын эч кандай бир эмеси жок. Мен наоборот айтып атам, эмне үчүн булар айтып атат, айт орозодо, айтта ушундай болгон деп атасыңар, туурабы? Мен айтып атам, эмне үчүн укрывать этип жүрдүңөр бүгүнкү күнгө чейин? Мен силерге айттан бери канча жолу бардым, канча ирет бардым, туурабы? Эмне үчүн укрывать этет? Эмне үчүн айтпайт? Айтса, мен расследованияга берип, мен деле укук коргоо органдарына өткөрүп бермекмин да. Боорукердик үй интернатында 30га чукул карыя жана 20дан ашуун өспүрүм бала күн кечирет. Мекеме кароосуз калгандар үчүн шаардагы жалгыз баш калкалоочу жай. Үй интернатындагы жетекчинин аракетине прокуратура текшерип чыгуусу менен гана баа берилет. Эске салсак, буга чейин кыйноолорду алдын алуу борбору Оштогу балдар үйүндөгү тамак аштардын мөөнөтү өтүп кеткен көрүнүштөрдү жарыялаган болчу. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.